Assalamu алейкум. Урматтуу кесиптештерим, Айманур Кадырбеков. Азыр Дастан Далайбаев сөз айтып кетти. Биз жыйналып топтолгончокту градсовет жерлерди берип атат. Кандай негизде деп. Менин процедуралык сунушум ушундай: комитетке ошол градсоветтин мүчөлөрүн чакыргылачы. Эмне үчүн берип атат? Мурда биз Жашыл шаар деген атыбыз бар эле. Жакшынакай инфратүзүмүбүз менен мактанат элек. Кинолордон Кенияны, Гананы көрүп, миллионер Трущобаны көрүп алып, ушундай да шаарлар болобу деп ойлойт элек. Азыр Бишкек накол ошого баратат. Ким берип атат ошол жерлерди? Градсовет берип атат. Менин маалыматым боюнча градсоветтин өздөрүнүн фирмалары бар. Ким ошол жакка барып проект түзүрүп келсе, жолун таап берип атат. Азыр жаңыдан мына карасаңыз, Южный магистралдын ар жагында жаңы үйлөр чыгып атат. Барып караңызчы, жолдор дагы деле тар, бак эккенге жерлер калтырылган эмес. Эң кызыгы, урматтуу вице-спикер, сиз да байкап көрсөңүз болот, үйүңүз ошо тарапта. Кетип аткан мезгилде Кара Жыгач менен Көк Жайырдын ортосу менен өтсөңүз, кадимки эле айылдагы даараткана бар го, шипр менен тосулган. Ошондой даараткана турат. Аялдаманын аркасында. Ошон үчүн градсоветти кечиктирбестен эмки жумада комитетке чакырып туруп сурак алгыла. Биз топтолгуча кыргызда бир сөз бар. Тас тараңгыча той таркайт деп. Аларда канча жерлер сатып ет, бир жараткан Алла билет. Экинчи сунушум, ушундай бир эреже киргизели. Кимде-ким шаардагы курулуш тармагында кыянат кыла турган болсо, жазага тартылсын, эртең бүрсүн акталып кайра чыгып кетпегенде болот. Менин сунушум ошол, комитетке чакырып, эртелетиңиздер. Протоколдук тапшырмабы? Протоколдук тапшырма. Анан комитет, тиешелүү комитет кайсы комитет карайт? Мен ошол жакка да суранат элем. Эмкиде чакырыңыздар да дароо сураңыздар муну. Рахмат.